Саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандар? Эфирде биринчи радионун күндүн темасы программасы. Студияда Талайгүл Чабдарова, уктуруунун режиссеру Айда Исмаилова. 2019 жыл Кыргызстанда аймактарды өнүктүрүү жана санариптештирүү жылы деп жарыяланган. Бардык мамлекеттик органдарга тапшырмалар берилип, аткарылуучу иш-чаралар дагы бекитилген. Учурда өлкөдө бул багытта мамлекеттик органдар гана эмес, ишкерлер, бизнесмендер, коомдук уюмдар, фонддор дагы өз алдарына жараша иш жүргүзүп жатышат. Эле жеке ишкерлер, бизнес чөйрөсү бул өнөктүккө кандай салым кошо алат жана кошуп жатат? Биз ушул багытта тагыраак маалымат алганга аракет кылабыз. Биздин студияда Аскар Салымбеков фондунун аткаруучу директору Эсенгелди Жумадилов бар. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Эсенгелди мырза, мына сиздердин алынган маалыматтар боюнча бүгүнкү күндө ошол аймактарды өнүктүрүү жана санариптештирүү жылына карата атайын колдоо иретинде акча каражаты бөлүнүп, анан бул боюнча иш жүрүп баштаган экен да. Анан бул кызматташуунун баягы аймактар менен кызматташуунун алкагында бул социалдык долбоор катары карасак болот да, бул кандай ишке ашып атат, эмне болуп башталды, демилге кайдан чыкты? Анан ошол Кыргызстанда аймактарды өнүктүрүү жана санариптештирүү жылына деп атайын арнап аткандан кийин түздөн түз ушул багыттар кандай болот? Ушулар тууралуу айтып берсеңиз. Саламатсызбы? Алгач сиздерге чоң ыраазычылык билдиребиз, терең ыраазычылык билдиребиз. Ошол бүгүн убактыңыздарды бөлүп биздин ошол жүргүзүп жаткан ишмердигибизди коомчулукка жеткизүүгө жардам берип жатканыңыздарга. Бул проекттин башталышы ошол 2013 жылдан бери биздин Аскар Салымбеков фондунун жасап келаткан ушу билим берүү тармагында жасап келе жаткан ишмердигинин дагы бир этабы десек болот. Аталган фонд ошо 2013 жылдан бери Кыргызстанда кошумча билимдин, мындай айтканда заманбап кошумча билимдин бардык жаш биздин өсүп келаткан жаштарга жеткиликтүү болуш үчүн колдон келген аракетин кылып келе жатат. Ушул күнгө чейин биз ондогон ири республикалык деңгээлдеги билим берүү программаларын ишке ашырабыз. Анын негизинде ушул күнгө чейин 15 миңдей баланы окуттук ар кандай багыттар боюнча. Азыркы учурда ушул жүргүзүп жаткан биздин долбоорубуздун аталышы бул бир аймак, бир заманбап окуу борбору деп аталат. Жана сиздер айтып жаткандагыдай ошол быйылкы жылы ушул аталган аймактар өнүктүрүү жана санариптештирүү ошол планы же болбосо ошол жылдын стратегиясына негизинде ишке ашып жатат десек да болот. Ага төпкөлүп турат. Себеби биздин ушул аймактарды өнүгүшүндө албетте ошол эң биринчи кезекте адам ресурстарынын өнүгүшү дагы сөзсүз зарыл. Бул эң чоң ролду ойнойт. Экинчиден ошол аймактардагы ошо жаштардын өнүгүшү дагы абдан зарыл болуп иштенет. Ал эми санариптештирүүнү жайылтуу жана Кыргызстанда өнүктүрүү боюнча болсо эң болболо ошол санариптик технологиялардын колдонууну жана аларды жайылтууну мамлекет алдыга коюш керек. Мамлекет эле эмес, жеке секторлорду алдыга коюш керек деп ойлойбуз. Бул багытта ушул проект биз айтып аткандагыдай эле ошол 2 жылдан бери бышып жетилип келе жаткан. Бул проекттин алкагында ошол биздин борбор калаабыздагы өзүбүздүн ошол бизнес мектебибиз бар, Аскар Салымбеков атындагы. Ошол жерде биз өзүбүздүн уникалдуу бир окуу программаларын иштеп чыкканбыз. Ошол программаларын башка региондорго да жеткиликтүү болсун деп азыр ошол региондордо ошол окуу борборлорун ачалы деп пландап жатабыз. Бул окуу борборлорунун ачуунун механизмдери кандай десек, бул ошол биз өзүбүздүн ошол окуу борборлорунун башка аймактарда ачуу боюнча атайын бир билим берүү моделин иштеп чыктык. Моделге ылайык биздеги азыркы окуу борборубузда берилип жаткан 5 багыттагы билимдерди, атап айтканда ошол жекече өнүгүү багытындагы бизнести өнүктүрүү, бизнести баштоо сыяктуу багыттардагы бизнес билимдери, ошондой эле ошол интеллектуалдык жана интенсивдүү окуу жолдорун, же болбосо жана айтып аткан менталдык арифметика болобу, бат окуу болобу, же болбосо башка мындай чыгармачылык курстар болобу, ошолор багытында жана STEM деп азыр дүйнө жүзүндө популярдуу болуп аткан бул тармак, бул ошол илим, технология, инженерия жана математика жана искусство деп аталат. Бул багытта ошол багыттагы окуу дагы бизде берилип башталды. Биз аталган ушул багыттарда ошол региондордо дагы бул борбордо берилип жаткан билимдердин дагы региондордо да ачылышын каалап жатабыз. Себеби булар аркылуу ошол региондор балдар түздөн түз ошол санариптик технологияларды жана маалыматтык технологияларды үйрөнүүгө чоң мүмкүнчүлүк түзөт. Муну ачуунун механизмдери жөнүндө айтып кете турган болсок, биз
бул долбоорду эки багытта карап жатабыз. Биринчиден болсо ошол бул өзүнчө бир инкубатор, бизнес инкубатор же болбосо бизнес акселератор десек болот. Себеби биз ушул моделдин аркасында бүтүндөй ошо аймактардагы ошо жөндөмдүү, активдүү, ошо коомго кызмат кылам деген, ошол ошолдо өзүнүн дагы мындай ишкердик бир мүмкүнчүлүгүн же болбосо ишкердик потенциалын өнүктүрөм деген жаштарга бир мүмкүнчүлүк берели деп атабыз. Аларга ушул биз фонд тарабынан ошо ар бир ушу азыркы учурда ошо областтын борборлорундагы ошо жаштарга гранттык колдоо көрсөтөлү деп атабыз. Ар бир областтык борборлорго ошо 1,3 миллион сомдук гранттык колдоо көрсөтөлү. Анын негизинде аларга ошо окуу борборун ачууга керек болгон ошол компьютерлар, 3D принтерлер, жанагындай офистик принтерлерди, бүтүндөй жанагы робототехника боюнча комплекттерди алып берели деп атабыз. Азыр ошол бүт комплекттердин баарын алып ушу балдарга өткөзүп берип атабыз. Ошондой эле алардын ошол бизнес ошол бул окуу борборлорун ачып иштетип кетиш үчүн биз ошол борборлордон келген 6 аймактын өкүлдөрүн, ошо мугалимдерин толугу менен бизден ошол өзүбүздүн программанын негизинде окутуп бүтүрдүк. Мугалимдерди кайрадан даярдап бердик. Ушул буюрса келаткан 5-күнү расмий түрдө ушул долбоордуга старт берели деп атабыз. Анан ушул апрелдин аягына чейин борборлордо буюрса заманбап бир окуу борбору ачылып, калкка кызмат көрсөтө баштайт деп ишенебиз. Экинчи багыты болсо ошол жана айтып кетип аткандагы эле ошо окуу борборлорун ачуу менен борборубуздагы болуп жаткан жана берилип жаткан заманбап билимдердин аймактарда дагы жеткиликтүү болушун камсыздайлы деп жатабыз. Рахмат. Мына бир аймак, бир окуу борбору деп атпайсыңарбы, бул долбоордун аталышы деп атабызбы? Анан ушул аймактар кандай тандалат же баардык аймактарга жеткиликтүү болобу? Бир силерде да талаптар бар да, атайын ушундай иш баштап аткандан кийин. Талаптар, ооба, биз атайын өзүнчө талаптарды иштеп чыктык, бул боюнча критерийлерди дагы. Азыркы учурда ошол область борборлорун ачалы дедик, эң биринчи. Баардык областтын борборлору. Баардык область борборлорунда Бишкекте бар. Эми калган ошо 6 областтарды да ачып атабыз. Чүйдө болсо азыркы учурда ошол Новопокровкада өзүнчө бир чоң окуу борборун ачканбыз. Анан ошол 6 борбордо ачкан жатабыз. Анан бул жактарда кандай тандадык? Эң биринчиден ошол борбордогу жөндөмдүү балдардын өзлөрүнүн кызыкчылыгына карадык. Эгер ал балдар ошо кызыгып, ошо ишти алып кете алабы, жөндөмүнө карадык, жөндөм боюнча тандадык. Экинчи ошо балдардын ошол ишти алып кете турган даярдыгы, ошол ишке көзү жете тургандыгын дагы бааладык. Үчүнчүдөн болсо ошол балдардын уюштуруучулук жөндөмүн да карадык. Себеби ал жерде сөзсүз түрдө ачып коюу же жардам берүү бирок ошол ишти алып кете турган мугалимдер да керек, кадрлар керек. Ошо кадрлар топтой билеби, аларды тарбиялай билеби, ошол жагына да карадык. Анан биз ошол боюнча критерий боюнча азыр 6 областтан мыкты деген жаш мындай лидер балдар тандап алдык. Ошол балдардын көпчүлүгү биздин борборубузда келип билим алган балдар. Алардын азыркы учурда ошол өздөрүнүн ошол имарат болобу же болбосо мугалимдер болобу, алардын баарын ошо дайындап коюшту. Мугалимдердин болсо толук биз ошол атайын 1 айдык окуу программасы негизинде окутуп бүтүрдүк. Анан буюрса ушул терең ишенебиз, окуу борбору бир жакшы иштеп кетет деген. Рахмат, урматтуу радио угармандар. Мына ушул багытта сиздерде суроолор болсо бизге 65 66 04 39 21 90 телефондору аркылуу берсеңиздер болот. Андан сырткары Facebook'тагы Биринчи радионун баракчасына дагы суроолорду комментарий катары калтырыңыздар же билдирүү катары да жиберүү мүмкүнчүлүгүңүздөр бар экендигин эсиңиздерге сала кетели. Биз маегибизди уланта берели. Мына жогоруда айтып атасыздар, ушул жерлерде, аймактарда идиректүү силер мындай ишенген балдарды тандап, аларга ушул үйрөтүп атасыздар, окутуп атасыздар. Алар ушул аймактарга дагы ишти жайылтат. Бирок ошол эле учурда жергиликтүү бийлик менен өз ара карым-катыш, кызматташуу болбосо, алардын кылган нерсеси баягы керексиз болуп калбаш керек да. Анан жергиликтүү бийликтер менен дагы силер өз ара кызматташып, сүйлөшүп жатасыздарбы? Жергиликтүү бийлик менен суроо бар экен, кабыл алып коелу. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Мен тез айтайын. Менин суроом кандай адрес менен кайрылсак болот? Ошол тапсак болот мен. Окуу борборлорун, Окуу борборун. Кайсыл жерден байланышка чыктыңыз сиз? Бишкектен, пенсионерка Гуля. Рахмат. Уланта берели. Биздин дарегибиз ошол биздин бизнес окуу борборубуз бар. Ошол бизнес окуу борборубуз бул ошол Акынбай, Малдыбаева көчөсүнүн кесилишинде жайгашкан. Ал жакта ошол көрүнүп эле турат.
жергиликтүү бийликтер аймактардагы жергиликтүү жана жергиликтүү бийликтер боюнча иштөө боюнча биз эки багытта иш алып барып жатабыз. Биринчиден ошол түздөн түз ошол жергиликтүү ошол аймактарда билим борборлорун ача турган жана жоопкерчилик алган балдар өздөрү да ошол боюнча иштерди алып барып жатат. Биз азыркы учурда терең ыраазычылык менен баягы ыраазычылык билдирип койсок болот. Жергиликтүү бийлик органдары дагы бир мындай ошол ишке мындай колдоосун же мындай моралдык колдоосун дагы болсо дагы көрсөтүп жана билгизип жатышат. Ал эми экинчи тарабы болсо биз өзүбүз дагы ошол фонддагы биз канча жылдардан бери ошо жерлерде дагы ар кандай окуу программаларын ишке ашырып келе жатабыз. Бул боюнча да биз жергиликтүү бийлик менен дагы иштөө бир тажрыйбабыз бар. Бул дагы бир жардам тиет болуш керек деп ойлойбуз. Анан эң негизгиси бул биз 7 жылдан бери ошол билим берүү программасын ишке ашырганда көбүнчө ошол биз түздөн түз калктын өзү менен иштештик. Калктын түздөн түз өзү менен иштешкен силер болгондо биз мурда билчүбүз да прогрессивдүү демилгелер фонду деп ошол фонд аркылуу ишке ашчу мунун азыр ошо фондубуз Аскар Салымбектин фонду өзгөрүп калган Аскар Салымбек фонду ошо 7 жылдан бери жана айтып кетпедикпи ошол билим берүү тармагында ири мындай чоң окуу долбоорлорун ишке ашырган. Ошолорду ишке ашырууда дагы биз ошо түздөн түз ошол жаштар менен иштештик жана түздөн түз калк менен иштештик да. Бул аябай жеңил жана бат анан эффективдүү жол экен, себеби көп баягы макулдашуу, көп мындай сүйлөшүүлөрдү талап кылбайт. Түздөн түз ошол кимге муктаж болсо ошо муктаж болгон же кызыкчылыгы болгон кишилер болот. Ошолор менен түздөн түз иштеш бул абдан бир жумуштун бат жүрүшүнө бир алып келет экен. Мен ойлоп атам, ошол модель дагы ошол биздин жергиликтүү ошо өкүлдөрүбүз же жергиликтүү партнерлорубуз ошо балдар берсе ошол дагы бир өздөрүнө алышат деген ишеничтебиз. Рахмат. Силер бул долбоорду ишке ашырууда кайсы бир тажрыйбаларды карап көрдүңүздөрбү? Бул канчалык пайдалуу болот да? Мисалы, мамлекет үчүн, эл үчүн, ошол жаштардын өзү үчүн кандай пайда алып келет? Бизде азыркы кезекте билим берүү жагын карай турган болсок, бул долбоорлорду пайдалансак, биринчи билим берүү долбоору жагынан айтсак болот. Билим берүү системасында биз ачык эле айтышыбыз керек, кээ бир аксактыктар, жетишсиздиктер бар. Атап айтканда бизде билим бергенде бир белгилүү бир предметтерди берип атабыз, бирок балдардын жекече өсүшү жөнүндө эч кандай бир мындай мүмкүнчүлүк түзүлбөй атат. Экинчи ошо билимдер дагы мындай жетиштүү деңгээлдеги берилбей калып атат, ошолордун профессионалдуу деңгээлде өсүшүнө. Үчүнчүдөн болсо ошо балдардын билимди интенсивдүү деңгээлде алганга мүмкүнчүлүгү болбой калып атат. Төртүнчүдөн болсо ошо жана атап айтканда глобалдык билим же болбосо глобалдык мүмкүнчүлүктөрдү пайдалануу жагынан келгенде биздин ошо окуу жалпы окуу берүү мекемелеринде ошолор каралбай жатат. Биздин азыркы берип жаткан билимдердин баардыгысы ошо Аскар Салымбек фонду тарабынан берип жаткан билимдердин баардыгы бул 4 нерсеге басым жасалган. Бул ошол жекече өнүгүүгө, профессионалдык жактан өнүгүүгө, ошондой эле жанагы глобалдык жактан өнүгүүгө жана социалдык жактан өнүгүүгө деп. Эгерде чечмелеп айта турган болсок, жекече өнүгүү дегенде ар бир баланын эң биринчи кезекте өзүнүн ошо билимге, илимге болгон кызыгуусун арттырмайынча, ошондой эле баланын өз алдынча бир чыгармачылыкка, өз алдынча бир окууга болгон бир аракети, дарамети, бир активдүүлүгүн өстүрмөйүнчө билимди алыш же билимдүү болуш мүмкүн эмес. Экинчиден болсо, бул ошо профессионалдык дегенде бизде азыркы учурда кээ бир мектептерде эмес каралган билимдер бар. Мисалы үчүн айтып атканда ошо интеллектуалдыктан тез өнүктүрө турган бул заманбап ушул жанагы маалыматтык технологиялык билимдер. Ошол айтып аткан ошо робототехника болсун, 3D модельдөө болсун, бизнес курстары болсун, же болбосо электроникалар болсун, бул билимдердин баарысы азыркы ушул жанагы бул заманбап санариптик коомдогу эң пайдалуу, эң керек, зарыл болгон билимдер. Бул ошол эгер биздин жаштар келечекте Кыргызстанда эле эмес, дүйнөлүк деңгээлде эмес, Кыргызстанда да бир эффективдүү бир ишмерлик жүрсөм десе, сөзсүз түрдө бул иштерде да, бул маалыматтарга дагы, бул билимдерге ээ болуш керек. Ал эми социалдык дегенде бизде көбүнчө ушу балдар коомчулукта өзүн кантип алып жүрүш керек, коомчулукта кантип өзүн бир толук ишке ашырыш керек, өзүнүн потенциалдарын кантип туура пайдаланыш керек дегенди баягы үйрөнө албай жатат. Биздин окуу борборусунда ошо балдардын мындай тез социалдык жактан бир өнүгүшүнө дагы көмөк көрсөтүшөт. Атап айтканда ошол жанагы коммуникативдик жөндөм деп коесуң эмеспи, ошол коммуникативдик жөндөмдөрдү да арттыруу, лидердик сапаттарын арттыруу, бул ошо балдардын коомчулукта бир өзүнүн бир татыктуу ордун алышына бир жардам бериш керек, өгөөлүү бериш керек. Эгерде дүйнөлүк башка тажрыйбаларды карай турган болсок, мындай билимдер Америка, Европа мамлекеттери, бул мамлекеттерде уже көп жылдардан бери берилип келатат.
бул мамлекетте ошо балдардын жекече өнүгүшүнө, профессионалдык өнүгүшүнө, ошо глобалдык өнүгүшүнө абдан көңүл бурушат. Алардын ошо ички катылган сырларын алып чыгып, алардын ошо энергиясын ошо билим алууга жана өнүгүүгө бир жумшап атышат. Бул абдан зарыл нерселер. Мына азыркы кезекте өткөн жылы ошол айрым ошо кошумча заманбап билимдерди орус өкмөтү дагы билим берүү системасына киргизе баштады. Мисалы ошол жанагы финансылык сабаттуулук боюнча дагы атайын сабактарды жалпы окуу билим берүү программасына да киргизип жатышат. Бул дагы ошол биздин жасап жаткан иштердин баягы дүйнө жүзүндөгү абдан зарыл экенин бир далилдеп турат деп терең ишенебиз. Рахмат. Силер ошондой окууларды өткөрүүдө же болбосо балдарды өнүктүрүү багытында ушундай иштер жүргүзүүдө баягы үйрөтүп аткандагы мындай бир өзгөчө силердин алдыңарда милдеттер турат. Анан кимдер менен иштешесиздер, ошол кимдер тартылат силерге ошол балдарга окутуп үйрөтүүдө, тренингтерди өткөрүүдө, сабактарды өтүүдө? Сиздер кимдерге таянасыздар да? Илимий потенциал, окумуштуулардын потенциалына көңүл бөлөсүздөрбү? Сөзсүз биз ушул 7 жылдык Аскар Салмеков фонду 7 жылдык ишмердүүлүгүнүн негизинде өзүнүн бир мактаныч менен айта алсак болот. Ошо өзүбүздүн бир мындай билим берүү тармагында күчтүү тренерлердин бир коомчулугун түзүп алдык. Бул 3 группадан турган тренерлер же болсо мындай азыркы заманбап тил менен айтканда коучтар деп атасак болот. Булар биринчиден биз өзүбүз тарбиялап чыккан жаш мындай күчтүү мыкты тренерлер. Экинчиден болсо бул азыркы кезекте Кыргызстанда ошо аты баштуу Лиля Утюшева болобу же болбосо жана башка ошондой күчтүү дагы бир тренерлер бар. Андан тышкары ушул биздин жогорку окуу жайларында дагы билим берип жаткан жаш жана улуу муун өкүлдөрүндөгү күчтүү мугалимдерди дагы биз тартабыз. Биз берип жаткан билимдерди биз жөн эле бир теориялык деңгээлде эмес, биз көбүнчө ушу практика негизинде берип жатабыз. Ошо билимдерди берип атканда ошо балдардын ошол бул кантип билимди жөн эле берип койгон эмес, билимди кантип колдонуш керек, кантип анын негизинде өзүнүн потенциалын арттырыш керектигин үйрөтүп жатабыз. Ошон үчүн биз билимдерди көбүнчө ушул чоң мисалы үчүн эл аралык компаниялар же болбосо чоң ири коммерциялык структуралар ошолордун менеджменттери менен тааныштырган үчүн дагы атайын экскурсияларды уюштуруп турабыз. Андан тышкары чоң ийгиликке жеткен коомдогу ошо аттуу даңктуу бир мындай бизнес өкүлдөрүндө бизнес тармагындагы бир мыкты бир ишкер болобу же болбосо бир саясий тармакта бир мыкты ишкерлер болобу же болбосо бир эмеде маданий тармагында иштеген бир мыкты бир ишкерлер болобу, адамдар болобу, ошолор менен жолуктуруп алардын бир мындай мотивациялык бир сабактарын да өткөзүп турабыз. Бул сабактардын баардыгы ошо балдардын келечекте бир өнүгүү өсүүгө болгон бир шыктандыруусун, каалоосун арттырууга багытталган. Кайсы бир деңгээлде ошол сиздер айтып аткан бир аймак бир окуу борбору деген бул аймактарды өнүктүрүүгө да кайсы бир деңгээлде таасирин тийгизип салым кошот деп максат кылып атасыздар да. Бул реалдуу кандай ишке ашышы мүмкүн? Мисалы реалдуу ишке ашканда биз бул ошол планды негизи өзүбүздүн прогноздук планыбыз бар. Бул долбоорду ишке ашыруудан бир ошо прогнозду иштеп чыкканбыз. Анан прогнозду 3кө бөлдүк. Ошол пессимисттик, орто жана оптимисттик деген сыяктуу болуп. Анан биз азыркы кезекте мындай эң төмөнкү эле прогноздук бир мүмкүнчүлүк менен карай турган болсок, азыркы учурда эле эгерде бул долбоор буюрса апрелдин аягында ачыла турган болсо, бул 30тан баштап 100гө чейинки мугалимдерге жаңы жумуш орун түзүлөт деген сөз. Аймактарда. Ошондой эле аймактарда 5тен 10го чейинки жаңы бир мындай ишкер балдар, жаш балдар жетилип чыгат, өзүнүн ишкерчилиги бар балдар жетилип чыгат деген болот. Анан экинчиден болсо, бул ошол 6 областтыгы ала турган болсок, 6 областтын борборун ала турган болсок, анда 200 миңден ашык бир ошол област борборлорунда жашаган калктарга заманбап ошол азыркы ушундай билимдер бериле баштайт. Бул да ошо аймактардагы ошо өнүгүшүнө биз ойлоп атабыз, терең чоң бир өбөлгөсү болот деп. Рахмат. Урматтуу радио угармандар, 65 66 04 39 21 90 телефондор аркылуу суроолор болсо бериңиздер. Бизге Мирлан Кенжебаев деген Facebook пайдалануучу суроо жиберип атат. Окуучуларга бизнес тармагындагы семинарларды өткөрүүнүн келечеги канчалык деңгээлде пайдалуу, терс жактары болбойбу деп. Биз бизнес дегенде көбүнчөсү мындай коомчулукта мындай тар көз карашта карап атышпайбызбы? Бизнес деле бизнес кылуу депчи. Жок, бул бизнес кылбаса дагы балага бул уюштуруучулук жөндөмдү үйрөтүү.
себеби жашоодо бир нерсени уюштурганды, бир нерсени бир улап кеткенди үйрөнө албаса, бул бала бизнесте болобу же болбосо кайсы жерде иштейби, бул карьералык бир өсүшкө жетиши мүмкүн эмес. Балдардын ошо уюштуруш жөнүндө жүргөн бизнес курстары дегенде биз ошол жактан бизнес ачууга дагы, бизнес кантип жылдырууну дагы үйрөтөбүз. Ошол эле учурда кандай деңгээлде өзүнүн болгон каражаттарын туура пайдаланып, ошол өзүнүн алдына койгон максаттарын уюштуруп, ошого жете билүүнү дагы үйрөттүрөбүз. Бул ошол балдарга уюштуруучулук жөндөмдүгүн да үйрөтүүгө максатталган. Ошондуктан мен ойлоп атам, бул бизнес курстарынын, берилип аткан курстардын пайдасынан башка эч кандай терс таасири жок. Эгерде бизнес курстарын туура эмес уюштура турган болсо, албетте мен буга чейин көрө элекмин, бизнес курстарын алып алып терс жакка бир кетти деген себеби. Бизнес курстарын ачкан, бизнес ачам деген адамдардын бардыгысы максат койгон адамдар. Бул өнүгөм өсөм деген балдар. Бул өзүнүн жеке керт кызылчыгы менен өнүгөм деген адам болсо дагы, бул башкаларга жумуш ачуу менен, салык төлөө менен баары бир коомчулукка, мамлекетке да бир пайдасын тийгизе берет. Бул жагынан алып караганда да бизнес курстарынын ошол сөзсүз түрдө бир чоң таасири бар. Рахмат, урматтуу радио каармандар. Азыр биз жаңылыктар менен таанышалы, андан кийин түз эфирде күндүн темасы программасында маегибизди улантабыз. Биринчи радио маалымдай. Кыргызстандын Тоолу райондорунда 7-8 апрелде үшүк жүрүшү мүмкүндүгүн өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматынан билдиришти. Анда бул аптада нөшөрлөп жаан жаап, Тоолу райондорго кар түшөрү айтылган. 4-6 апрелде нөшөрлөгөн жамгырдын кесепетинен чүй менен таласта кыян жүрүшү күтүлөт. Ош, Жалал Абад, Баткен областарындагы дарыялар нугунана чыгып, суунун деңгээли көтөрүлөөрү айтылууда. Андыктан өзгөчө кырдаалдар министрлиги арыктар менен каналдарды тазалоону эскертти. 7-8 апрелде таластын дыйканчылык аймактарында чүй, Ош, Жалал Абад, Баткен областарында үшүктүн күчү -3 градуска жетиши мүмкүн. Мындай суук гүл ачкан абрикостор, жаңы гана бүчүр байлаган мөмө бактар үчүн кооптуу экени эскертилди. Экономика министрлиги кыргыз-казак чек арасындагы абал боюнча кеңеши үчүн Кыргызстандын Евразиялык экономикалык комиссиясынын коллегиясындагы мүчөлөрүн чакыртып алууну сунуштады. Бул тууралуу министрликтин соода саясат бөлүмүнүн башчысы Аскат Беков биринчи радиого берген маегинде билдирди. Экономика министрлигинин билдирүүсүндө казак тараптын чек арада текшерип жаткан документтери жашыруун бажы көзөмөлүн жүргүзүү болуп эсептелет. Бул биримдиктин нормаларына каршы келет жана ошондой эле ИАЭП тууралуу келишимдин 25 беренесин жоосун бузат деп айтылат маалыматта. Саясат. Кыргызстан менен Туркиянын тышкы иштер министрлери Чыңгыз Айдарбеков менен Мевлют Чавушоглу телефон аркылуу сүйлөштү. Бул тууралуу тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Анда министрлер эки тараптуу кызматташтыктын маселелерин жана ушул жылга пландалган иш сапарларды, ошондой эле көп тараптуу форматтагы өз ара аракеттенүүнү талкуулашкан. Коом жана турмуш. Бишкектеги Абдумомунов атындагы Кыргыз драма театрында КСДП партиясынын айрым мүчөлөрүнүн 18-чи курултайы болуп өттү. Анын жыйынтыгында Алмазбек Атамбаевди партиянын төрагалыгынан кетирүү тууралуу бир добуштан чечим кабыл алынды. Мындан тышкары партиянын өкүлдөрү жаңы лидерди тандашып, Атамбаевсиз КСДП кыймылынын төрагалыгына Сагынбек Абдрахмановду шайлашты. Ошондой эле айрым өкүлдөр партиянын мыйзамына да өзгөртүүлөрдү киргизишти. Бүгүн 3 апрелде Алматынын райондор аралык сотунда Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Дамирбек Асылбек уулунун иши боюнча тараптардын жарыш сөзү башталды. Анын жүрүшүндө прокурор Асылбек уулун экономикалык аткезчиликке күнөөлүү деп таап, мүлкүн конфискациялоо менен 12 жылга эркинен ажыратууну суранды. Өз кезегинде адвокат Аскар Баймуратов айыптоолорду жасалма ойдон чыгарылган деп атады. Ошондой эле прокурор бул топтун лидери делинген Эсбол Жаппасовду мүлкүн конфискациялоо менен 15 жылга эркинен ажыратууну Калган айыпталуучулар үчүн 7 жылдан 12 жылга чейинки жаза мөөнөтүн өтөө суралды. Эске сала кетсек, өткөн жылдын декабрында экс-депутат казак жарандыгынан ажыратылган. Асылбек уулу Кыргызстандын жараны экенин айтып, аны Кыргызстанда айыптоону өтүнгөн. Чет элдик жаңылыктардан дүйнөдө 2100 жылга чейин орточо температура 6 градуска көтөрүлөрү болжолдонууда. Бул тууралуу Борбор Азиянын аймактык экологиялык борборунун аткаруучу директору Аскандар Абдуллаев билдирди. Анын айтымында климаттын өзгөрүшү социалдык экономикалык абалына таасир тийгизет. Белгилей кетсек, бүгүн 3 апрель күнү Ташкент шаарында климаттын өзгөрүү маселелери боюнча Борбор Азиялык конференция башталган. Аталган иш-чарага 3-4 апрель күндөрүдө уланат. Конференциянын жыйынтыгы менен жыйынтыктоочу документ даярдалып, анда климаттын өзгөрүшүнө ыңгайлашуу багытында жана климаттык саясат боюнча көп тараптуу кызматташтыкты күчөтүү сунуштары да камтылат. Валюта курсу. 1 Америка доллары 69 сом 85 тыйын, евро 78 сом 24 тыйын, рубль 1 сом 6 тыйын, казак теңгеси 18 тыйынды түздү. Аба ырайы.
Чүйөрөндө түнкүсүн 6-11 градус жылуу болсо, күндүз 14-19 градуска чейин жылыйт. Таласта түнкүсүн 5-10 градус, күндүз 14-19 градус жогору. Ысык көлдө түнкүсүн 3-8 градус жылуу болсо, күндүз 12-17 градуска чейин жылыйт. Ош, Баткен, Жалал Абад аймактарында бирдей эле аба ырайы күтүлүп, түнкүсүн 6-11 градус жылуу, күндүз 14-19 градус жогору. Нарында түнкүсүн 1-6 градус жылуу болсо, күндүз 12-17 градуска чейин жылыйт. Бишкекте түнкүсүн жаан чачын болбойт. Эртең мененки жана күндүз маал менен жаан жаайт. Абанын температурасы түнкүсүн 8-10 градус жылуу болсо, күндүз 17-19 градуска чейин жылуу болушу күтүлөт. Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу. Урматтуу радио угармандар, биз түз эфирде маегибизди улантабыз. Сиздер угуп жаткан күндүн темасы программасы. Жалпыңыздарга белгилүү болгондо 2019 жыл Кыргызстанда аймактарды өнүктүрүү жана санариптештирүү жылы деп жарыяланган. Бул багытта мамлекеттик органдар гана эмес, коомдук уюмдар, фонддор дагы иш алып барууда. Биз бүгүн Аскар Салымбековдун фондунун санариптештирүү жылына карата реалдуу кадам катары жасалып жаткан иш аракеттери тууралуу сөз кылуудабыз. Биздин студияда фонддун аткаруучу директору Эсенгелди Жумадилов бар. Байланыш телефондорубуз 65 66 04 39 21 90. Эсенгелди мырза, мына бүгүн эле өлкө президенти ошол санариптештирүү боюнча маалымат алуу үчүн тиешелүү түзүмдөрдүн жетекчилерин кабыл алып, анан ушул айрым багыттагы иштер жакшы жүрбөй жаткандыгы тууралуу дагы сын пикирин айтты. Деги эле ушул биз аймактарды санариптештирүү жылынын алкагында сиз мына жаштарды, ушул деги эле ушул аймактарды башка өлкөлөрдүн тажрыйбаларында көрүп жүрөсүз да. Ушул санариптештирүүнүн маанилүүлүгүн, аны биздин өлкөнү өнүктүрүүгө зарылдыгы тууралуу дагы сиздин пикириңизди уксак да. Бул боюнча биз ошол мамлекеттик органдарды эле карап отуруу эмес, ошол сиздерге окшогон фонддордун аракети менен дагы ишти тездете алабызбы? Албетте, мамлекеттин эмес, бул демилге мамлекеттин гана эмес, жалпы эле коомчулуктун да демилгеси катары кабыл алынып, мамлекетке колунан келген жардамын, көмөгүн көрсөтүш керек. Ошондо гана кызматташыш керек. Ошондо гана мамлекеттик иш алдыга ачылат. Себеби мамлекет жалгыз башына коомдун колдоосуз эч кандай ишти ишке ашырыш оор болот. Бирок коюлган демилгенин ошол аталган жылдын ошол багыты абдан туура деп эсептейбиз. Эгерде санариптештирүүгө жана аймактар өнүктүрүү боюнча токтоло турган болсок, бул санариптештирүү бул биринчи кезекте бул автоматташтыруу. Же болбосо ошол электрондуу бир ресурстарга өтүү дегенди түшүндүрөт. Эгер чет мамлекеттерди карай турган болсок, ошол санариптештирүүнүн негизинде электрондоштуруу же болбосо автоматташтыруу процесстери негизинде мамлекеттик кызматтын дагы сапаты арткан. Кандай жол менен? Биринчиден ошол жанагындай бюрократиялык иштер же болбосо коррупциондук элементтер же болбосо жанагындай убакыт бир жана лактарынын жоюлушуна алып келген. Бул албетте ошол коомдун өзүнө эле пайдалуу боло турган иш. Экинчиден болсо ушул санариптештирүү процесстери негизинде бүтүндөй ушул билим берүү системасы дагы өнүгүүгө кетип бара жаткан дүйнөлүк ошол тажрыйбалар көрсөтүп жатат. Себеби азыркы учурда бул ошол санариптештирүүнүн абдан өнүгүп жаткан кылымында өнүккөн мамлекеттерде абдан бир чоң мындай виртуалдык жанагындай онлайн билим берүү платформалары абдан жайылып жатышат. Бул платформалар аркылуу, бул ошол аянтчалар аркылуу ошол бир борбордон эле бир эле жерден туруп ошол региондогу бүтүндөй балдарга заманбап билимдерди берсе болот. Бул багытта да биз азыр өзүнчө бир долбоор менен иштеп жатабыз. Биздин ошо коюп жаткан максатыбыз ошо Кыргызстандагы жаштарга ошо жеткиликтүү, ошондой эле жеткиликтүү бир заманбап билимдерди берүү болуп жатат. Мунун эң оңой жана эң баягы эффективдүү боло турган жолу бул ошол санариптештирүү аркылуу. Биздин ошол Аскар Салымбековдун фондунун коюп жаткан багыты ошол заманбап инновациялык бир санариптик окуу ресурстарын иштеп чыгуу жана аларды киргизүүгө да планып жатабыз. Азыркы кезекте биз ушул Лондондогу Кембридж ошол
окуу баалоо борбору менен ошол тыгыз кызматташууну көздөп жатабыз ушул багытта. Себеби ал мамлекеттерде бул багыттарда абдан чоң кири жетишкендиктер болгон. Эгерде биз ошол платформаларды Кыргызстанга алып келе турган болсок, анда айылда болобу, кайсыда тиги региондордо болобу, балдардын баардыгысы ошол бир борбордон татыктуу билимдерди убагында ала алышат. Болгону ошол ата-энелерге бир жолу гана ошол балдарына бир жакшынакай же планшет алып берип коюш керек, же болбосо бир азыр айылдарда деле колдонуп жүрүшөт смартфондор жетиштүү болот. Ошол смартфондор аркылуу балдарга бир билим, ошол билим жана ошондой эле керектүү маалыматтарга бир өзүнчө бир доступ ачылат десек болот. Биз азыркы кезекте ошол Аскар Салымбеков фонду билим берүү тармагында бир атайын бир максат коюп жатабыз. Бул биринчиден ошол дүйнө жүзүндө болуп жаткан ошол глобалдык билимдерди бүтүн аймактарга жеткиздирүү. Экинчиден болсо ошол биринчиси менен байланышкан бул максат бул ошол билимдерди санариптештирүү аркылуу, же болбосо ошол жанагындай автоматташтырылган электрондук бир ресурстар аркылуу балдарга жеткизүү деп жатабыз. Эгерде түздөн түз билимдердин өзүнүн багыттарына карай турган болсок, анда биз балдарга ошол STEM багытындагы билимдерди, бул жана айтып кетти, ошол так илимдер, инженерия, технология, ошол заманбап маалыматтык жана информациялык билимдерди берүү болуп саналат. Азыркы кезекте ушул бир эле жөн эле мындай санариптик же болбосо электрондук окуу борборлорун ачып коюу жетишсиз эмес. Бул окуу борборлордун мындай уникалдуулугу керек, же болбосо бир интенсивдүү, же болбосо комплекстүү билим алганга бир мүмкүнчүлүк түшүш керек. Бул багытта да биз абдан иштеп жатабыз. Биздин ошол фонддун алдына койгон максаты ошо билимдин комплекстүү жана интенсивдүү жана инновациялык болушун көздөп жатабыз. Эми комплекстүү дегенде жана түшүндүрүп кеттик, бул балдардын ошол жөн эле профессионалдык деңгээлде эмес, бул жекечеде өсүшүнө жана глобалдык деңгээлде да өсүшүнө. Себеби азыркы кезекте ошол маалыматтык технология өнүккөн кылымда жана аламдашкан кылымда бул дүйнө жүзүндө билим алууга дагы, иштөөгө дагы абдан көп кеңири мүмкүнчүлүктөр түзүлгөн. Болгону ошол мүмкүнчүлүктөр менен пайдаланууга же биздин жаштардын баягы мүмкүнчүлүгү болбой жатат. Себеби эң биринчиден кезекте аларга маалымат жетпей калып атат. Экинчиден ошол маалыматтарды кантип колдонуп, ошол жактарга бир кирип кетүүнү да билбей жатышат. Мына ушул багытта дагы биз ошол окуу борборлорунда атайын жана билимдерди берип, балдардын ошол кантип глобалдык дүйнөдөгү берилип жаткан ошол мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланып, Кыргызстан деңгээлинде эмес, глобалдык деңгээлде бир ири бир ишкердик кылганга, же болбосо ири бир окуу жагында же илим багытында бир жетишкендиктерге жеткенге бир мүмкүнчүлүк ачалы деп жатабыз. Эсенгелди мырза, бизде бир суроо бар экен, кабыл алып коелучу. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Айтып коюңузчу, бул окуунун курстарынын финансы тарабы кандай төлөп окушабы деп атасыз, төлөгөн конкретно айтып койсо абдан мыкты жигит экен. Сөзү түшүнүктүү, жакшы экен, билими бар жигит экен. Кантип ошо курстардан, тренингтерден кантип өтсө болот деп атат. Ошол эле силер айтып аткан аймактарда ачыла турган окуу борборлорунан балдар кандай билим алат, ошо каржылык жагын сурап атат да. Биз ошол жана сиз аймактарга койгон кандай критерийлер бар дегенде ошондо айтпай кетиптирбиз. Ошо аймактардагы балдарды тандап атканда ошол эки нерсеге дагы критерий койдук. Бул биринчи билимдин сапаты дедик, экинчи билимдин жеткиликтүүлүгү дедик. Себеби эгерде биз азыркы өзүбүздүн патенттелген ошол билим окуу борборлорун акчанын негизинде аймактарга бере турган болсок, же болбосо аларга колдоо көрсөтпөй турган болсок, булар анда толук коммерциялык проект болуп калмак. Социалдык эмес, анда бул проекттер ошол аймактагы балдардын билим алганда мындай өзүнүн кедергисин тийгизмек да. Себеби баардык эле ата-эне аны төлөп окутканга мүмкүнчүлүгү жок. Ошондуктан биз балдарга талап койдук, ошол билимдерди жеткиликтүү болсун деп. Ошол жеткиликтүү дегенде азыркы берилип жаткан билимдердин, коммерциялык негизде берилип жаткан билимдердин ошолордун кеминде 2 эсе арзан деңгээлде орнотулат деп сөзөбүз. Себеби биздин берип аткан билимдердин баары комплекстүү багытта жүрүшөт. Биздин Аскар Салымбеков фондунун дагы азыркы уюштуруп жаткан бүтүндөй баардык билим берүү программаларынын баардыгысы 30% бул ата-энелерге жүктөлгөн. Ал эми калган 70% болсо ошо Аскар Салымбеков фонду өзү каржылап келе жатат. Бул үчүн атайын ошол Аскар Салымбеков фонду же болбосо Дордой ассоциациянын президенти Аскар Салымбеков өзү атайын өзү курган ошол жана мекемелерин, имараттарын ошол өткөзүп берген ошол окуу борборлоруна. Ошол окуу борборлорунун дагы керектүү материалдарын, керектүү ошол жанагындай компьютерларын, орг техникаларын баардыгысын
жумушун ар дайым алып берип ошо жардам көрсөтүп келип жатат. Бул багыттан алып келгенде ошол биздин окуу программаларыбыз ошо жеткиликтүүлүгү жана комплекстүүлүгүнөн айрылып турат. Эгерде конкреттүү бааларын айта турган болсок, ошо региондордогу баалар бул сөзсүз түрдө ошо региондун өзгөчөлүгүн төлөм мүмкүнчүлүгүн эске алынат. Экинчиден болсо ошо биздин ошо баа тармагындагы калкка жеткиликтүү болсун деген биздин саясатыбызда сөзсүз түрдө алар эске алып коюшат. Демек баягы кымбат акы төлөп окуй албай же болбосо билимин өркүндөтө албай жүргөн жаштарга шарт түзүлөт десек ишенсек болобу? Сөзсүз. Себеби бизде азыркы биз буга чейин окуп келаткан окуу борборлорунда айрым балдар толук окууну төлөөдөн бошотулган, калгандары болсо жана айтып кеткен 30%тик окуусун чыгашаларын төлөшөт, калганы болсо фонд тарабынан каржыланат. Ошол эле принцип биз ойлоп атабыз ошо аймактарда дагы сөзсүз түрдө колдонулат. Себеби билимдин биздин азыркы фонддун, Аскар Асалбек фонду коюп аткан максаты бул билим ар бир балага жетиш керек. Ар бир бала биздеги аймактардагы адамдык ресурстор өнүгүш керек. Адам эң негизгиси бул технологияны да алып жүрүүчү, билимди да алып жүрүүчү, жана прогресстин да башаты боло турган бул адам. IT технологиянын алдыңкы үлгүлөрү менен таанышып, же болбосо ушул багытта бүгүн силер жогоруда айтып аткандай ааламдашуу доорунда улам күн сайын жаңыланып аткан нерсе менен таанышып турууну максат кылып, каалап, бирок баягы каржы маселесинен жана башка маселелерден ага жетпей жүргөн балдар көп да, мисалы аймактарда. Анан ошол бир аймак, бир окуу борбору, долбоору ушул нерсени толуктай алабы? Албетте, биз атайын ошол окуу борборлорунда балдар менен да сүйлөшкөнбүз, ошо квоталар да каралат. Бул жакта дагы үй бүлөлүк абалына же болбосо жанагындай бир социалдык жагдайларына карата дагы бизде да ошондой квоталар каралган. Ошол сыяктуу дагы аймактарда дагы сөзсүз түрдө бул каралат деген ишеничтебиз, жана ошондой талап дагы коюлган. Эң негизгиси ошол балдардын бул билим борборлорун биз туруктуу көп жыл бою иштеп өнүгүп кетишин каалап атабыз. Ошондуктардан ал жактагы мындай чакан болсо дагы, бирок ата энелер үчүн дагы бир кандайдыр бир жоопкерчилик болуш үчүн бир немени коелу дедик, бир бааны коелу дедик биринчиден. Экинчиден болсо ошол жакта иштеп аткан балдарга дагы бир мотивация, стимул болсун деп. Себеби алар да ошону өзүнүн бир социалдык бир ишкердиги катары алып кетсин, өздөштүрүп кетсин деген. Рахмат, Эсенгелди мырза, мына бүгүнкү күндө аймактарда жаштар кетип атат, ички миграция күч алды, тышкы миграция күч алды деп атабыз. Колунан иш келген, кээ бирөөнүн кесиби барлар деле аймактарда тургусу келбейт да. Анан ошо аймактарда жумуш орундарын түзүү, аймактарда иш алып кетүүгө бир аракет кылып, ошол жакта жашап, ал жакты да өнүктүрүп кеткенге бир балдарга багыт берген дагы программаларда барбы? Ушул багытта иш жүргүзөсүздөрбү? Азыр угармандын суроосун кабыл алып коелу, анан чогуу жооп берсеңиз. Саламатсызбы? Саламатсызбы? 3 жаштагы элемет таракан. Угуп жатабыз сизди. Бул Кыргызстанда тренингдик өтүш 20 жылдан бери уланып атат. Эгерде 20 жылдан бери билим алып аткан болсо, Кыргызстандын бардыгы 2-3 сертификатка ээ болду бүгүнкү күндө. Бирок бири дагы проект түзгөндү билбейт. Эгерде булар окутуп аткан болсо, анда биринчи дегенде проект түзгөндү үйрөтүп чыгарыш керек. Ошондой эле 1-2 проекттин ишке ашырып, турмушка ашыруунун жолун көрсөтүп, андан кийин чыгарган болсо, мен чындык окуу деп эсептеймин. Болбосо жөн эле көз боямачылык, эрте эле бай жерден акча алмай. Сөзсүз түрдө проект түзгөндү билмегенден окуткандын эмне кереги бар? Кыргызстандагы тренингтердин баардыгы бюджет акчаны жешип жүргөндөр булар. Рахмат. Рахмат. Мына Эсенгелди мырза, биздин угарманыбыз бүгүнкү күндөгү өтө көйгөйлүү маселени козгоду. Анткени бүгүнкү күндө ошол коммерциялык максатта эле ар кандай тренингтерди өткөрүп, анан сертификаттарды берип, анан очойгон чоң суммада акча төлөп атат биздин көпчүлүктү. Анан сиздердики социалдык долбоор деп атпайбызбы? Социалдык деген бул демек баягы калктын аз камсыз болгон катмарына, окуйм деп каржы маселесинен улам окуй албай жүргөн жаштарга деген маселе да. Анан жогоруда угармандын айтканына кандай жооп берет элеңиз? Биздин социалдык багыттагы билим долбоору дегенде эки багытта түшүнсөк болот. Биринчиден калктын баардык катмарына жеткиликтүүлүгү билимдин. Экинчиден болсо ошо калктын кандайдыр бир көйгөйлөрүн чечүүгө багытталгандыгы. Эгерде билим берүү долбоорлор кала турган болсо, анда бул ошо калктын кандай көйгөйлөрүн чечиши мүмкүн? Биринчиден ошо заманбап туура билим алганын. Экинчиден ошол калктын ошо же болбосо өсүп келе жаткан жаштардын бир туура жактан өнүгүп, өзлөрүнүн бир потенциалын ача тургандыгы. Үчүнчүдөн болсо ошол жанагындагыдай ошо билим долбоорлору аркылуу аймактарда болобу же болбосо борбордо болобу башка жактарда ошол татыктуу мугалимдерге бир жакшы татыктуу бир жумуш орундарын ачып берүү.
бул жагы дагы болот. Анан коюлган суроо абдан туура болду. Бизден да ошол жанагы берип келе жаткан билимдердин баардыгысы дал ошол жана айтып кетпедикпи, биз негизи теориялык билим бербейбиз, биз практикалык билим беребиз. Ошол жанагы 20 жылдан бери, 25 жылдан бери берилип келе жаткан билимдердин ошол аксаттыктарын, жанагы жетишпестиктерин эске алып туруп, биз ошо жаштарды ошо билим аркылуу билим бергенден кийин алар өздөрү толук 100% өзгөрүлүп, жана толук бир кандайдыр бир иш чөйрөсүнө же болбосо бир жаңы бир жаратмандык бир нукка бир түшүүсүнө түрткү берип атабыз. Эгерде конкреттүү түрдө айта турган болсок, мисалы үчүн биз ошол жанагы бизнес курстарын же болбосо бизнестик билимдерди эмне үчүн берип жатабыз? Балдар конкреттүү бир иштерин, өздөрүнүн иштерин бир конкреттүү бир бизнестерди ишке ашырып кетсин деп. Мына эгерде азыркыга чейин ала турган болсок, биздин билим борбору анан келип билим алган балдардын баардыгы балдардын арасынан бир 50дөн ашык балдар ар кайсы чөйрөдө өздөрүн таап кетти. Кээ бирөө профессионалдуу бир тренерлер болуп, бир өзлөрүнүн окуу борборун ачып кетишти. Кээ бирөө болсо чакан жана орто бизнести ачып кетти. Бул бизди абдан сүйүндүрөт. Ошондой эле көпчүлүгү ошо чет мамлекетте окуп жатат. Чет мамлекетке окуп чыгып кетти. Бул да бизди сүйүндүрдү. Же кандайдыр деңгээлде биздин дагы бир түрткүбүз болду. Ал эми азыркы жанагы берип жаткан STEM багытындагы билимдер болсо, бул азыркы мына эң көп каражаттан топтолуп аткан, эң көп капитализация болуп жаткан фирмалардын баардыгысы бул STEM багытындагы компаниялар, же болбосо STEM багытынан өнүгүп чыккан компаниялар деп айтсак болот. Ошол эле Google болобу, ошол эле Facebook болобу, ошол эле тиги YouTube болобу, же болбосо кайсы компаниялар болсо, ошо Huawei болобу, бүт компаниялардын баардыгы ошого байланышкан. Мына биздин да ошол берип жаткан билимдердин баардыгысы ошо балдардын бир жаңы бир продукцияларды иштеп чыксын, жаңы бир ошол жанагы заманбап маалымат технологияларды иштеп чыксын, ойлоп чыксын деген багытта берип жатабыз. Анан сөзсүз түрдө биз терең ишенебиз, бул берилген билимдердин баардыгысы ошо балдардын бир потенциалын арттырат. Бул жөн эле баягы билим берип коюп же болбосо таштап коюу эмес. Анан ошол жана дагы бир кайталап кетиш керек, бул билим ошо балдардын жанагы Аристотель, Эйнштейн айткандагыдай бул жөн эле бир фактыны үйрөтүп койгон эмес. Билим бул баланын бир ойлоно билгенинен, ошондон пайдаланып бир нерсе жарата билгенин, же бир нерсе уюштура билгенин. Ошол жагын алып келгенде биздин ошол билимибиз дал ошого багытталган. Жана бизде бүткөн балдардын бар, Кудайга шүгүр, ошо бизнес жактан болуп атат, долбоорлорун өздөрү жазып, өздөрү жактап, эки жактан ошо иштерин алга чыгызып келатат. Биздин борбордон ошо бүткөн балдар дагы ошол алган билимдердин негизинде же мыкты бир окуу борборун ачып кетип атат, же болбосо жакшы бир алдыңкы окуу борборлоруна барып сабактарын берип, ошол жакта бир татыктуу бир жумуш ордуларын таап атат. Бул да бизди сүйүндүрөт. Экинчиден болсо жанагы айтып аткандай, чет мамлекетте дагы билимдерин алып атышат. Рахмат. Мына аймактар боюнча сөз кылып калдык. Аймактарда мисалы мектептер бар, областтык борборлордо окуу жайлар бар дегендей. Анан сиздер алар менен да кызматташып, биргеликте баягы окуунун алдыңкыларын, мүмкүнчүлүгү чектелип аткан же болбосо баягы өздөрүнүн каржылык жагдайынан улам окуусун уланта албай аткан, ушундай бир тренингтерден, атайын окуулардан өтө албай аткан балдарды тартуунун да бир жолун издеп көрүп жатасыздарбы? Алдыңкы баягы жетишкен балдар болот го, мындай өздөрүн мыкты өздөштүргөн билимди. Биз бул багытта артыкчылык берилеби деп өзүбүздүн бир жаңы мындай модель механизмибизди иштеп чыкканбыз. Биз Аскар Салымбеков фонду 2015-жылдан бери Агартуу лигасы деген атайын лига ачканбыз. Бул лиганын максаты ошол бизден тарбия алган балдардын баардыгысы ошо окуучу болобу, студенттер болобу, аймактарды кыдырып алган билимдер менен бөлүшөт. Ошо алган билимдер менен бөлүшүү менен чектелип калбастан, ошо аймактагы же болбосо ушул борборубуздагы ошо таланттуу же болбосо мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды билип, танып, алар менен таанышып, аларга ошо биздин борбор жөнүндө информация берип, кантип кириш керек экенин, кантип билим алыш керек экенин, аларга кандай шарттар түзүлгөндөрүн ошол жөнүндө дагы маалыматтарын берип келатат. Биз бул багыттан ошол биздин жаштардын өздөрү менен түздөн-түз иштеп, алардын негизинде биз ошол жанагы мындай социалдык жактан мындай колдоого муктаж болгон жаштарга дагы ошондой багытта таап издеп жардам берип келебиз. Андан тышкары биз ушул күнгө чейин көптөгөн жанагындай социалдык уюмдар менен дагы түздөн-түз иштейбиз. Кээ бир айрым атын деле айтпай эле коелу, бирок негизи көп уюмдар бар. Алар бизге ошол окуулар башталган сайын биздин окууларга атайын балдарын жиберет, өзлөрүнүн квотасын берет. Ошол биз квотасын беребиз, ал квоталар негизи балдарын жиберет. Биз балдарын ошолорго акысыз аларга окутуп билим берип келебиз. Жакшы экен. Бизге Айбек Сырдыбаев деген Facebook пайдалануучу суроо жиберип атат. Биз Казакстан же Россияда мүмкүнчүлүктөрүбүз жок дейт. Бирок биз билим берүү тармагына көбүрөөк үмүт кылабыз. Мындан кийин дагы ошол IT тармагын өнүктүрүү багытында, жаштарды тартуу багытында кандай иш аракеттерди көрөт элеңиздер дейт. Эртеден бери бул боюнча дагы көп айтылды окшойт. Ошентсе дагы кыскача жооп берип койсоңуз.
биз ошол жаштарга ошо заманбап билимдер боюнча билим берүү тармагында бир 3 багытта иш алып барып жатабыз. Биринчиден ошол жанагы азыркы баарына белгилүү болгон бул эл аралык бакалавриат деген программа бар. Бул эл аралык бакалавриат программасы негизинде бүтүргөндөр ошо дүйнө жүзүндөгү эң мыкты алдыңкы вуздардан барып окууга мүмкүнчүлүк алышат. Биз жакында эле Арменияга барып келдик. Арменияга барып келген бир тажрыйбасы бизди абдан кызыктырды жана сыймыктандырды. Биз да ошого аракет кылалы дегендей максат коюп атабыз. Себеби ал жерде ошо эл аралык бакалавриатты армян тилинде дагы киргизип коюштур. Сөзсүз түрдө англис тилин мындай тереңден изилдөгөнгө окуп чыкканга мүмкүнчүлүк беришет. Ошол учурда аймактан келген кайсы армян тилинде окуган бала болсо дагы эл аралык бакалавриат алып, чет мамлекеттик университеттерден билим алганга мүмкүнчүлүк түзөт дейт. Биз да ошол багытта дагы аракет жасап атабыз. Экинчиден болсо ошол жанагы IT тармагында дагы бир чоң окуу борборун ачалы деген планыбыз болуп жатат. Ошол жеткиликтүү өзүнчө. Бул багытта карай турган болсок, мына азыр Францияда 42 же болбосо Армениядагы Тумо деген чоң бир уникалдуу бир неформалдуу мындай формалдуу эмес окуу борборлору бар, бирок бул окуу борборлор аркылуу жумасына айына 10 000 деген балдар билим алып жатат. Биз да ошондого да бир борборлор ачып, көпчүлүк калкка мындай жеткиликтүү билим берсекпи деген багыт болуп атат. Анан бул 3-чү багытынан болсо, ошол жанагы биз атайын азыр чоң план коюп атабыз. 2 жылдык балдарды өнүктүрүү окуу программасын. Мына азыркы кезекте баардык эле ата-эненин каражаты жетишсиз. Баары эле бирок балдардын бир сапаттуу билим алганын каалашат. Бирок ата-энелердин баары бир нерседен да жаңышат. Балдарын ошо көбүрөөк акча төлөсөм, балам жакшыраак билим алат деген. Бул стереотипти дагы жок кылыш керек. Себеби азыркы кезекте баланын эгерде потенциалы, эгер мотивациясы жогору боло турган болсо, балада толук өз алдынча билим алганга мүмкүнчүлүгү бар. Буга болгону мотивацияны туура бериш керек. Экинчиден ошо жанагындай информацияга, билимге болгон доступты ачып бериш керек. Үчүнчүдөн болсо ар дайым жардам берип, көмөк көрсөтүп, ага бир түркүлөп турган бир ушундай коучтар же мугалимдер керек сөзсүз түрдө. Мына ушул багыттан алып келгенде биз ушундай бир уникалдуу бир окуу программасын иштеп чыгалы атабыз 2 жылдын ичинде. 11 жыл бою жанагындагыдай жылына $1000, 2000, $10,000 акчаны коротпой эле ушу 2 жылдын ичинде баласына бир чаккан эле каражаттын негизинде жана кыска убакыт ичинде баласын ушуну өзгөртүп, ошо 2 жылдан кийин баласы өз алдынча билим алып, өз алдынча өнүгүп кете тургандагыдай деңгээлге чыгаралы деген болуп атат. Жана ошол 2 жылдын ичинде баланын толук түрдө ошол чет мамлекеттерде өздөштүрүп, чет мамлекеттик деңгээлде бир билим алганга мүмкүнчүлүк түзүп берели деген багытта болуп жатат. Рахмат, уктуруубуз дагы соңуна жетип калды окшойт. Мен дагы бир суроо берейин. Эсенгелди мырза, мына сиз ошол өнүккөн азыркы заманбап билим берүү жөнүндө айтып атасыз. Силердин окуу борборлору ушул багытта иш алып барат деп атасыз. Бир аймак, бир окуу борбору деген бул керек болсо ошо биздин аймактарга чейин ушул багытта билим берүүнү өркүндөтсөк деп атасыздар да. Бирок ошол эле учурда баягы улуттук өзгөчөлүк, улуттук менталитет, улуттук каада салт, улуттук деген бир нерсе биринчи туруш керек да. Бул жагына дагы басым жасалабы? Сөзсүз биз азыркы билим программасы иштеп чыгып атканда эки нерсенин мындай синтези деп ар дайым айтып келе атабыз. Биринчиден ошо эл аралык тажрыйба жана эл аралык жетишкендик, болсо эл аралык мыкты билим берүү технологиялары менен ошо Кыргызстандын мыкты билим берүүдөгү жана тарбия жана мыкты билим берүү багытындагы ошо тарбиялык методдорун дагы экөө жуурулуштуп аралаштырып, өзүбүздүн бир уникалдуу программа иштеп чыгалы деген да багытта иштеп жатабыз. Жана берилип жаткан программа окуу борборлорунун алардын баары камтылган. Анан азыркы учурда коюп жаткан максатыбыз ошо Кыргызстанда бизде мындай болуп атпайбы? Билим берилсе же орусча бериш керек, же кыргызча бериш керек, же англисче бериш керек деген бул мындай болуп атат. Анан бизде азыркы учурда тилекке каршы мындай бара-бара мындай өзүнчө бир бөлүнгөн бирине аралашпаган мындай группалар ачылып атат да. Ар кандай тил, ар кандай неме болгончу. Кыргызча сүйлөгөн өзүнчө жаштар болуп атат, англисче сүйлөгөн өзүнчө жаштар болуп кетип барат, орусча сүйлөгөн. Анан булардын аралашып, булардын баягы окууга, билимге болгон бири менен аралашып, интеграция болуп, бир коомдун бир ынтымагын сакташына бир мындай кедерги тийиспей койбойт. Ошондуктан биз баягы азыркы учурда балдардын ошо толук кандуу 3 тилде билим алып, 3 тилден өздөштүрүп кетип, бири менен толук интеграция болуп, бири менен толук кандуу бир ымалашып иштеше билгенине бир мүмкүнчүлүк түзөлүп атабыз. Ошон үчүн жанагы айтып кетпедимби 2 жылдык программа деп. Ошо 2 жылдык программа негизинде ошол эгерде кыргызча билбесе кыргызчасын өнүктүрүп, эгерде англисче билбесе англисчесин өнүктүрүп, же орусча билбесе орусчасын өнүктүрүп, бирок балдардын ошо бири менен ошол тилдик дагы, маданий дагы, бир диний дагы бир барьерлер болбой, бири менен бир ымалашып, ынтымакта иштешип кете турган бир жаштардын коомун түзөлү деген дагы чоң бир максат коюп жатабыз.
Рахмат. Эми мына жогоруда сиз айткан бир аймак бир окуу борбору долбоору кандай ишке ашат? Биз биринчи радиодо мындан ары дагы маалымат берип, ошол социалдык долбоор катары кандай иштеп жаткандыгы тууралуу кабар алып элге жеткизип турганга аракет кылалы. Урматтуу радио каармандар, биздин студияда Аскар Салымбеков фондунун аткаруучу директору, ошол бир аймак бир окуу борбору долбоору менен түздөн түз иш алып барып жаткан Эсенгелди Жумадилов болду. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Программаны алып барган Талайгүл Чабдарова, режиссеру Айда Исмаилова. Кайрадан эфирден жолугушканга чейин саламаттуу болуңуздар.